Assalamu alaikum. Umra менен ажылыктын айырмасы кандай? Wa alaikum assalam. O ажылык farz da. Umra bu sünnet de. Ажылык ömründe bir жолу farz. Umrаны болсо, ол жыл сайын ажылык өзү 5 күндө, калганы умра. Bir жылда 5 эле күн ажылык болот. 8-ci Zilhicce, 9-cu, 10-cu, 11-ci, 12-ci. Büttü. Uşul 5 gün ажылык boyunca. Kalgan gündün bardығы umra. Umra бұл сүннет амал. Кылбай койсоңуз эч кандай күнөөкөр болбойсуз. Бирок ажылык фарыз болуп туруп, мүмкүнчүлүк болуп туруп кылбай койсоңуз катуу чоң күнөөкөр болосуз. Ошон үчүн иншалла муну биз сөз ажылык менен экөөнүн айырмалары бар. Экөөнүн аткарган амалдарында да, мисалы, ажылыкта мындай да, ал жерде курбандык чалуу бар, шайтанга таш ургутуу бар, Арафат тоого чыгуу бар, Муздалифага келүү бар, Минадагы бар. Бир топ иштери көбүрөөк умрага караганда ажылык кыйыныраак. Ошон үчүн Алла Таалам мынакей жылына бир жыл эмес, өмүрүндө бир жолу фарыз кылып койгон да, машакаты көп болгондугу үчүнчү. Умрада жеңил эле да. Умрада кандай жеңил эле дегеним, ихрам байлайсыз, лаббайк айтасыз, барып туруп таваф кыласыз, Сафа Марвага жүрөсүз, чачты аласыз, чыгасыз. Беркиде деле ошондой. Ихрам байлайт, аларда деле таваф кылат, бирок ага кошумча дагы амалдар бар да.